Менин атым Гүзел. Азыр 17 жаштамын. Өз укугумду жакшы билем жана башкалардыкын да сыйлайм. Биз татыктуу билим алууга укуктуубуз жана медициналык жардамды бекер алууга милдеттүүбүз. Бул Айжан, менин эң жакын курбум. Ал мектептин эң алдыңкы окуучусу. Ушул жылы мектепте кызыл аттестат менен бүтүргөнү жатат. Анын апасы күтүүсүздө Москвага кетти. Эмнегедир курбум мындан кийин мектепке да келбей калды. Тынчсыздана баштадым. Анын жагдайын билиш үчүн мен үйүнө барайын деп чечтим. Эшикти тыкылдатсам, бир бейтаныш байке ачтым. Айжандын келбети жарамсырагандай көрүндү. Бирок колу менен билгизбей белги бердим. Отуз тогузунчу беренеде жаман мамилеге, зордук зомбулукка, кыйноолорго туш келгенде реабилитация жолу менен кайра кадимки жашоого келүүгө укуктуубуз. Айжан азыр психолог менен иштешет. Биз 18 жашка толо элек болгондуктан биздин тарбия алышыбызга ата-энебиз жоопту. Сүйүнчү, Айжандын апасы Москвадан кайтып келди. Курбум экөөбүз азыр ыктыярчылык менен алектенебиз. Окуучуларга ар кандай укук тууралуу тренингдер өтүп, аларды өздөрүн коргоого жана тайманбастыкка үндөө менен иш алып барабыз. Зомбулукту токтот, айткандан тайба.